Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда коронавирус пандемиясы учурундагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын жүргүзгөн ишмердүүлүгү тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директорунун орун басары Маметов Медетбек Райымбердиевич маалымат берет. Брифингди ТУЗОдон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Медетбек Райымбердиевич, сөз сизде. Рахмат. Урматтуу мекендештер, мамлекеттик башкаруу тутумун оптималдаштыруу боюнча реформалардын алкагында 2012 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы түзүлгөн. Азыркы учурда МАМ-ЭКТех инспекциянын курамы 12 багыттык тармактарда иш алып барат. Алар экологиялык коопсуздук, тоо-кен көзөмөлү жана жер казынасын коргоо, суу ресурстарын жана объектилерин контролдоо жана көзөмөлдөө, жердин пайдаланылышын жана корголушун контролдоо жана көзөмөлдөө, ядролук жана радиациялык коопсуздук, эмгекти коргоо жана эмгектик мамилелер, өнөр жай коопсуздугу, архитектура курулуш көзөмөлдүгү, энергетикалык көзөмөл, өрт көзөмөлү, транспорттук коопсуздук чөйрөсүндөгү контролдук жана көзөмөл жана метрологиялык көзөмөл. Мамлекеттик инспекциянын максаты адамдардын өмүрүнүн жана ден соолугун, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн, курчап турган чөйрөнүн коопсуздугунун нормаларын жана талаптарын камсыз кылууга, мамлекеттик контролдоону жана көзөмөлдөөнү ишке ашыруу жана терс кесепеттердин алдын алуу болуп саналат. Айта кетсек, 2009 жылдын жыйынтыгы менен жогоруда көрсөтүлгөн тармактар боюнча жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жалпы саны 11301 түзгөн, ошондой эле 43493 бузуулар аныкталган, жыйынтыгында 5645 эскертмелер берилген, 3142 протоколдор түзүлүп жана административдик жоопко тартылганы 3119 болгон. МАМ-ЭКТех инспекция ишмердүүлүгүнүн натыйжасында 2019 жылдын 12 айында мамлекеттик казынага 157 миллион 842 миң сом түшүрүлгөн. Ал эми 2020 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин жана өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал учурунда аткарылган жумуштар жана жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жалпы саны 2213 болду. Алардын ичинен пландуу 807, пландан тышкары 726 жана контролдук текшерүүлөр 680 болду. Ошондой эле 11875 бузуулар аныкталып, жыйынтыгында 1164 эскертмелер берилип, 806 протоколдор түзүлгөн жана административдик жоопко тартылганы 514 болду. Өлкөбүздө жайылып жаткан COVID-19 дартына байланыштуу Кыргыз Республикасынын аймагында жарыяланган өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал учурунда пландуу текшерүү иштери убактылуу токтотулган. МАМ-ЭКТех инспекциянын кызматкерлеринин негизги бөлүгү өз ишин аралыкта алып барууга чыгарылган. Жумуш негизинен санариптештирүү багытында жүрүп жатты. Мындан сырткары ишкердик субъекттердин ишин текшерүү боюнча текшерүү баракчаларын кайрадан иштеп чыгуу алынып барылууда. Региондор аралык башкармалыктары өз жеринде учурдагы кырдаалга байланыштуу атайын түзүлгөн штабтар менен жана жергиликтүү бийликтер менен түздөн-түз иш алып барышууда. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2011 жылдын 13 августундагы 466 токтомунун жыл сайын жайкы туристтик мезгилинин алдындагы сууга түшүүгө кооптуу жерлерге мониторинг иштерин жүргүзүү талаптарын аткаруу жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 11 майындагы 249 токтомуна ылайык кеме колдонуучулардын мыйзам талаптарын аткаруу иштерин колго алуу максатында МАМ-ЭКТех инспекциянын 2020 жылдын 20 майындагы 02-117 буйругу чыгарылып, региондор аралык башкармалыктар тарабынан бул иш-чаралар колго алынганын билдиребиз. Ошондой эле өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу жайкы туристтик мезгилдин алдында сууга түшүүгө кооптуу жерлерди тактап, адам өмүрүн коргоо жана коопсуздугун алдын алуу жөнүндө эс алуучу жайларда, элге кызмат көрсөтүүчү суу бассейндерде, дарыялардын жээктеринде, суу көлмөлөрдө, суудагы кырсыктардын алдын алуу, жарандардын өлүмүнө жол бербөө, жайкы сууга түшүүгө, туристтик мезгилди жогорку деңгээлде өткөрүү, сууга түшүүчү кооптуу жерлерге мониторинг иштерин жүргүзүү иштери бүгүнкү күндө кызуу жүрүп жатат. Өлкөбүздүн аймактарындагы ден соолукту чыңдоочу, эс алуучу жайлардын жетекчилерине, жергиликтүү бийликтин башчыларына,
өкүлдөрүнө кат жүзүндө туристтик мезгилде экологиялык жана техникалык коопсуздукту сактоо боюнча мерчем тапшырмалар берилген. 2019 жылдын 1 январдан баштап ишкердик субъектилерге текшерүүгө киргизилген мораторийдин негизинде эс алуучу мекемелерде пансионат, курорт, санаторий, лагерь жана башка жерлерде текшерүү иштери жүргүзүлбөйт. Бардык эс алуучу жайларында турмуш тиричилик таштандылардын чогултуу үчүн атайын контейнерлер орнотулган жана чогултулган таштандылар жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлик органдары менен түзүлгөн келишимдердин негизинде өз убагында чыгарылып турат. Курулуш тармагында токтоло кетсек, бүгүнкү күндө өлкөбүздүн аймагында курулуп жаткан объектилердин жалпы саны 2935, алардын ичинен мыйзамсыз курулуп жаткан объектилер 249, мыйзамсыз ишке киргизилген объектилер 71, токтотулган, тоңдурулган объекттер 393 жана убактылуу токтотулгандар 84 болуп саналат. Ал эми өрткө кооптуу болгон жай мезгилин алдын алуу максатында мамлекеттик инспекция тарабынан Бишкек, Ош шаарларынын мэрлерине жана областтык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө жай айларында абанын температурасы кескин жогорулашына байланыштуу республиканын аймагында өрт коркунучтары жаралып, натыйжада мекеме ишканаларда, жеке менчик турак үйлөрдө, талааларда, токойлордо, тоо этектеринде өрт кырсыктардын күчөшүн алдын алуу максатында Кыргыз Республикасынын өрт коопсуздугун камсыз кылуу мыйзамынын 8 жана 9 беренелерине ылайык административдик мекеме ишканалардын жетекчилери өздөрүнүн карамагына тийиштүү. Мекеме ишканаларда милдеттүү түрдө өрт коопсуздугун атайын эреже талаптарга ылайык камсыз кылыш үчүн профилактикалык жана техникалык иштерин өз убагында уюштуруп, өрт коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча кызматтык түзүмдөрү түзүлүп, атайын адистер менен камсыз кылуу маселеси каралып, өрткө каршы алдын алуу иштери жүргүзүү талабы коюлган жана ошону менен бирге кат түрүндө маалымат жөнөтүлгөн. Рахмат. Эми мүмкүн болсо расмий тилде дагы маалымат алсак. Рахмат. Уважаемые соотечественники, в рамках оптимизации реформы государственного управления в 2012 году была создана Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики. В настоящее время Госэкотехинспекция осуществляет функции контроля и надзора по 12 направлениям, в их числе экологическая безопасность, горного надзора и охраны недр, по контролю и надзору за водными ресурсами и объектами, по контролю за использованием и охраной земель, ядерной и радиационной безопасности, охраны труда и трудовых отношений, промышленной безопасности, архитектурно-строительного надзора, энергетического надзора, пожарного надзора, по контролю и надзору в сфере транспортной безопасности и метрологического надзора. Целью Госэкотехинспекции является осуществление государственного надзора и контроля за обеспечением соблюдения норм и требований безопасности жизни и здоровья людей, животного и растительного мира, окружающей среды и предупреждения негативных последствий. Следует отметить, что в 2019 году было проведено 11 301 проверок. Кроме того, было выявлено 43 493 нарушения, в результате которых выдано 5645 предписаний, составлено 3142 протоколов, по результатам которых вынесено 3119 постановлений о привлечении к административной ответственности. По итогам деятельности Госэкотехинспекции за 12 месяцев 2019 года в бюджет государства поступило 157 842 000 сомов. С начала 2020 года по настоящее время, в том числе и во время чрезвычайного положения, общее количество выполненных проверок составило 2213, из которых 807 плановых, 726 внеплановых, 680 контрольных проверок. По результатам проведенных проверок выявлено 11 875 нарушений, выдано 1164 предписания, составлено 806 протоколов и вынесено 514 постановлений о привлечении к административной ответственности. Из-за распространения COVID-19 в стране и объявленного в Кыргызской Республике чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения плановые проверки были приостановлены. Основная часть сотрудников Госэкотехинспекции была переведена на удаленную работу. Работу в этот период велись в основном по цифровизации ведомства. Кроме того, разрабатывались проверочные листы для проверки деятельности хозяйствующих субъектов. В связи с текущей ситуацией в стране межрегиональные управления напрямую вели работу со штабами, организованные местными властями.
Во исполнение требований постановления правительства Кыргызской Республики от 13 августа 2011 года за номером 466 о ежегодном мониторинге мест, опасных для купания перед летним туристическим сезоном и в соответствии с постановлением правительства Кыргызской Республики от 11 мая за номером 249 для осуществления работы судовладельцев в соответствии с законом был издан приказ Госэкотехинспекции от 20 мая 2020 года за номером 02117 и направлен для принятия соответствующих мер в межрегиональные управления. Кроме того, в связи с ситуацией в стране перед началом летнего туристического сезона были определены опасные места для купания в целях защиты жизни и безопасности людей и предотвращения несчастных случаев в зонах отдыха, общественных бассейнах, берегах рек и прудах. Во избежание жертв среди гражданского населения. Работа по проведению мониторинга опасных мест для купания сегодня идут полным ходом и ведутся совместно с органами местного самоуправления. Руководителям местных органов власти и санаториев были даны письменные инструкции по экологической и технической безопасности в туристический сезон. С 1 января 2019 года в связи с введением моратория на проверки хозяйствующих субъектов, проверки в местах отдыха, пансионатах, санаториях, лагерях и так далее не будут проводиться. Все базы отдыха оборудованы специальными контейнерами для сбора бытовых отходов, а собранные отходы своевременно вывозятся на основании соглашения с местными органами власти. Что касается строительного сектора, то сегодня общее количество строящихся объектов в стране составляет 2935, включая 249 незаконно построенных объектов, с которыми мы на сегодняшний день судимся, 71 незаконно эксплуатируемых объектов, 393 приостановленных замороженных объекта и 84 временно приостановленных. В целях предотвращения пожаров в период летнего сезона из-за резкого повышения температуры в летние месяцы Госэкотехинспекция уведомила об опасности пожаров в мэрии городов Бишкек и Ош, в том числе уполномоченным представителям правительства Кыргызской Республики. В соответствии со статьями 8 и 9 Закона Кыргызской Республики о пожарной безопасности в целях предотвращения распространения пожаров на предприятиях, в частных и жилых зданиях, полях, лесах, предгорьях руководители административных предприятий обязаны обеспечить соответствующие меры по соблюдению правил безопасности и организации своевременной профилактической и технической работы. А также были информированы в письменном виде об образовании специальных структур по обеспечению требований пожарной безопасности. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о деятельности во время пандемии коронавируса, о деятельности Госэкотехинспекции во время пандемии коронавируса вас проинформировал заместитель директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики Маметов Медетбек Раимбердиевич. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.